WhatsApp'tan kelgen suroolorgo кезек берели, анткени көп топтолуп кетиптир. 5814-суроого келгенбиz. Assalamu alaikum usta, salamatсызбы дейт. Wa alaikum assalam rahmatullohi wa barakatuh. Аллага шүгүр, саламатчылык. Менин сизге чоң бир суранычым бар. Ушул суранычым сизге жетип турганына шүгүр жана алдын ала сизге терең ыраазычылыгымды билдиремин. Аллахым сизден ыраазы болсун устаз дейт. Менин кичинекей кезимден бери жүрөгүмдү ооруткан, жан дүйнөмдүн тынчын алган бир чоң оору бар. Бул оору ал адам, ал менин атам. Мен эсимди танып баштагандан кезден бери дейт, атам ичет, чегет, бар болгон эл укпаган уят сөздүн баары менен сөгүнөт эле. Кимдир үйүндө ушундай ата же адам болсо, баары билсе керек үйдө эмне болушун дейт. Атам ичпеген күнү деле үйдө күнүгө жаңжал, тынчтык жок, ынтымак жок, береке жок дейт. Бул биз үчүн нормалдуу көрүнүш болуп көнүп калган нерсе болчу. Бирок мен атаман уялып намыстанам, устазым. Атам ушунчалык көңүлүм калган, ушундай атанын кызы болуп жаралганыма өкүнөмүн дейт. Кудайым качан ыйман ынсап акыл берер экен ушул кишиге. Түшүнүгү жок, түшүнбөйт, болор болбос нерсеге эле нерв болуп уят сөздөр менен сөгөт. Аялына, кыздарына, үй бүлөгө болгон туура мамиле кылганды билбейт. Ушунча жыл ушундай адамга чыдап жашаган апама рахмат. Биз 3 кыз, 1 уулбуз. Менден чоң 2 эжемдин атамдан көрбөгөн кордугу калган жок. Кичинекей кезинен өздөрү иштеп, өздөрүн багышкан экен. 2 эжеме көргөзбөгөн күнү калган жок. Мен эс тартып калганда кичинекей эжемди да сабайт болчу. Чоңоюп эле 10-класста окуп жүргөн кезинде өлтүргөнчө токмоктоп, жада калса каргайт болчу. Кайсыл ата өзүнүн балдарын каргайт. Атам ушунчалык жаман адам. Мен урбаса да, каргабаса да, мен эжелериме апама кылган мамилеси үчүн атамды жек көрөм. Апам байкушум чоң эжем экөөлөп талаалап иштешти, үй салышты. Кичинекей эжемди окутушту. Эжемдер турмушка чыкты, Кудайга шүгүр. Азыр 2 эжем тең бактылуу дейт. Анткени жезделерим жакшы инсандар болуп чыкты дейт. Бирок чоң эжем мектепте да толук окубай, атам апам үчүн талаалап, ар кимдин колунда биз үчүн иштеди, үй да салды, колунан келгенче тытынып иштеп жардамын берди. Атам канча жаман болсо да, атам деп кийимин, тамак ашын бүт баарын биз үчүн баарын жасады. Бирок атам ушунчалык көр адам экен, эжемдин ушунча кылган жакшылыгын түшүнгөн да жок, көргөн билген да жок. Чоң эдем турмушка чыгып дейт. Эжемдин биринчи баласы оорукчан болуп калды дейт. Чыгып анан эжемдин биринчи баласы оорукчан болуп калды. Ушунча кыйналган эжем баласынан кийин дагы 8 жыл бою кыйналып келет. Баласы 6 жаш болгондон кийин Кудайым берип, эжем кыз анан уул төлөдү. Мен аларды карашып 3 жыл Россияда жүрдүм. Менин колумдан келген жардам ушул болду. Апам да биз менен чогуу ал жакта иштеп жүрдү. Атам бул жакта бир тууган инем менен экөө калышты. Мен Кыргызстанды сагынып келсем, эркиндикке чыгам, окуйм, жашоом өзгөрүлөт деп ойлоп жүрдүм. 3 жыл убакыт өтүп, күн санап күткөн күнүм келип Кыргызстанга апам, эжем, балдары менен болуп келдик чогуу. Бирок күткөнүмдөй, мен ойлогондой болбоду дейт. Келгенибизге баарыбыз өкүндүк. Жашоом тез эле астын үстүн болуп кетти. Эжемди үйгө батырбады. Азыр 2 кичинекей биздин колубузда. Эжем ооруган баласы менен леченияда дарыланып жүрөт. Биз бул үйгө такыр батпай калдык. Батсак да жүрөгүбүз тынч эмес. Атам дагы деле ошол иним да чоңоюптур дейт. Атам дагы деле ошондой абалда дейт. Иним да чоңоюптур, мурунку кичинекей бала эмес. Атамдын тарбиясын алып бизди укпайт. Эжем деп да котпойт. Бизге кыйкырат, жада калса апамды да көзгө илбейт. Атам болсо унчукпайт, же баласын кой дебейт. Эжең, апаң деп айтканга жарабайт. Ата айтпайсызбы десек, силер акча берип көптүргөн, өзүңөрсүңөр деп кайра бизди урушат. Ушунчалык жүрөгүм ооруду. Бул үйдөгү атам, иним мен үчүн жат адамдай көрүндү. Атам бизге кыздарына ушундай мамиле жасаса, бизди инем укмак беле, ал бизди сыйламак беле деп ичимден сыздап жүрөм. Мейли, мен да бир күн бул үйдөн кетем, бирок апама жүрөгүм ооруйт. Апам байкуш кантет деп, апамды көбүрөөк санаркап ойлоймун дейт. Азыр баарынан чарчадым, жаштыгымдын баарын таштадым, башкалардай жүрбөдүм. Бул күндөр качан бүтөт, жүрөгүм сыздап бүттү дейт. Жашым 20да, өзүм Кудайга шүгүр. Имандан кичине болсо да кабарым бар, намаз окуганды билем, окууну бүткөндө эле ороном деген ниетим орундалбай, көп убакытчылыкка келе албай жүргөн, коркунучумду жеңип, жакын күндөр ороонуп хиджапка келгени турам. Медресеге окугум келген, чоң ниетим, кыялым бар болчу. Буюрса, дейт келечекте, ал да орундалганы турат. Бирок, бир ой, атам ушундай болсо мен кантип ушундай боло алам деген коркунучум бар. Мен атаман намыстанып уяламын. Бирок ар бир адам өзү үчүн жооп берет да, деп эч нерсеге карабай ороном деп чечтим. Мен да бойго жетип калганым үчүн азыр тааныштар, тууган уруктар мени сурап калышат, бирок мен азыр эч даяр эмесмин. Коркунуч биринчи эле атам. Атамды бүт айыл билет кандай адам экенин, анан ушундай адамдын кызын кантип сурашат. Баары бир атасы ушундай адам экен да деп сөз болот да элдерде дейт. Өзүм живой пример атамды көрүп ошондой эле түрү мисал катары.
Акыркы интернетте жарган жаңылыктардан кийин атамдай адамга туш болуп калгандан корком. Өзүм ыйман жолунда жүргөн кызмын. Балдар менен сүйлөшкөндө эмесмин. Жакшылар жакшылар үчүн, тазалар тазалар үчүн сүйүү никеден кийин деген принцип менен ушул принцип жашоомдо биринчи орунда турат. Болушумча өзүмдү жакшы болууга жана таза алып жүрүүгө аракет кылам. Аллахым пешинеме жазган инсаным менин келечектеги өмүрлүү жолдошумдун жүрөгү түбөлүктүү өчпөс ыйманга толгон, ыйман жолундагы, Аллахты сүйгөн, Аллах Тааладан корккон, үй бүлөнүн кадырын билген, аял затын сыйлай алган, аманатка кыянат жасабаган, жүрөгү жан дүйнөсү таза, өзүм окшогон жөнөкөй жана эч бир кыз менен сүйлөшпөгөн инсан жолуксунчу деп ар дайым намаздарымда дуа кылам дейт. Устазым, сураныч, өтүнөм, алтындай болгон убактыңызды бөлүп атканыңызды атайын убакыт бөлүп дейт. Атам үчүн, иним үчүн, эжем үчүн, биздин үй бүлө үчүн жана мен ыймандуу, такыба жакшы инсанга туш болуу үчүн жакшы бир дуа кылып коюңузчу, сураныч дейт. Атам мейли мен үчүн идеальный ата болбосун, мейли мен үчүн баарын жасабасын, мейли 5 убакыт намаз окубасын, бирок болгону жакшы инсан, жакшы адам болсунчу. Мага болбосо да эжемдер үчүн, апам үчүн жакшы инсан болуп, жүрөгү нурга толуп өзгөрсүнчү дейт. Сизден бир сураарым болгону чын жүрөк менен дуа кылып коюңузчу. Аллахым ыраазы болсун. Чоң рахмат. Бул дуаңызды, жакшылыгыңызды эч качан унутпайм дейт. Амин. Аллах Таалам баардык ушул ата-энелерди, өзгөчө эркек аталарды атадай жүгүн сезип, милдетин так аткарып, өзгөчө мына сиздин атаңыз жүрөктөрүнө эгес Алла Таалам дуаңызды, жакшылыгыңызды токтотпоңуз. Ар бир нерседе түпкүрүндө жакшылык камтылган. Кудайым буйрса, жүрөгү ыйманга эңшерилип, ыйманга ыктап, ыйманды түнөктөп билип, ыйманга ыктаган болсун. Кудай Таалам буга чейинки кылган күнөөлөрүн кечирип, чыныгы тообого, чыныгы өзгөрүүгө жүрөгүн баштасын. Иниңиз дагы жакшы тарбия менен чоңоюп, атаңыз менен иниңиз ошол сиздин апаңызга, эжелериңизге, сизге жакшы мамиле кылып, сиздин келечегиңизге балта чаап кедерги жасабастан, жашыңызда жетип калыптыр, жакшынакай сиз сыймыктанып турмушка чыга тургандай жакшы ата, жакшы инилерден болсун. Анан 5 убакыт намазы менен, умра ажылыгы менен, оозунда нускалуу сөзү менен жакшынакай болсун. Биз дуа кылабыз. Аллах Таалам ушул дуаларыбызды иншалла кабыл кылсын. Анткени бул эфирди азыр да кийин да көрүп, эмне деген Кудайга жакын инсандар бар, алар да амин деп Кудайга жалбара кетсин. Карындашым, ушул боюнча туура мына ушул сабактардын үзүрүн сизден көрүп атам. Анткени сүйүү, чыныгы сүйүү никеден кийин болот. Ага чейин балдар менен сүйлөшпөш керек, тазалык ыкташ керек аял киши деп. Ушул нерселерден жазбаңыз. Болгону ар бир нерседе жакшылык бар. Атаңызды биротоло жаман көрүп калбаңыз, дубаларыңызды токтотпоңуз. Анан мүмкүнчүлүк болсо эжелериңиз менен сүйлөшүп, бир умрага жөнөтсөңүз атаңыз менен апаңызды. Азыр деле умра ачылайын деп калды, буюрса күзгө жакын ачылат да, ажылыктан кийин. Ошол жерде жүрөк ачылат. Ал жерлердин таасири бөлөк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи баскан жерлер, башка жерлер. Ошого жакшы акырындан азыртадан көндүрүп, кулагын көндүрүп отуруп, ошол умрага жөнөткөнгө аракет кылыңыздар. Жакшы умра башчы барып, жакшы сабактарды өтүп, аракет кылып келсин. Ажеп эмес иншалла. Сиздин ушунча көргөн кыйынчылыгыңызды алдыдагы жакшы күндөр жеңип кетсин, Кудайым буйрса. Жүрөктөрүнө эгес Аллах Таалам. Эмне деген адам болбойт деген адамдар мынакей ыйман нуруна сугарылып, эң такыбачылык даражага жеткен. Дуа кылабыз. Аллах Таалам жакшылыктан жаздырбасын. Анан Кудайым буйрса, биз могу экзамендерди тапшырып августка Кыргызстанга барып калсак, аракет кылалы, ошо номерлерди жоготпой, байланышып, ошо атаңызга жолугуп, белек соогаларды алып барып, сүйлөшүп отурууга аракет кылалы. Балким ошо сиздердин үй бүлөңүздөрдүн жакшылыгынын жакшылык жарчысы, себепкер болуп калабыз, Кудайым буйрса. 5813 суроо биз аркасынан бери келип атабыз. Анткени көптөн бери бул суроолордо кезек күтүп калган. Ассаламу алейкум ажыке дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Сизге суроом бар эле. Мен келинчегим менен түшүнбөстөн улам ажырашып кеттик дейт. Себеби көп жарашып жашайлы десем, орду жок себептерге шултоо көп талаптарды коюп жатат. Ошол себептен истихара намазын окуп, өзүңүз айткандай кызыл же бир башка түскө байлап Аллахтан сурасам, ажырашуунун белгиси окшойт, 2 рет түшкө кирди дейт. Эми мен ошол түштөгү белгиге макул болбой эле жашайын деп ниеттене берсем, Алланын өкмүнө кыянаттык кылган болбоймунбу? 2 кызым бар, келинчегимдин мен түшүнө албайм, мен ушундаймын деген мамиледен кыздарым кантет деп корком. Кеңешиңизди, жоогуңузду күтөм дейт. Садагыңыз кетейин таксырым. 7 күн катары менен окуңуз. Анан кээ бир адамдар истихараны окуштан алдын эле бир нерсеге ыктап, багытталып алып туруп окуйт, анан түш ошого жараша чыга берет. Кээде шайтан да аралашып калат да.
Ошол себептен 7 күн катары менен окуңуз да, анан көкүрөгүңүз түш маанилүү өңгө байлайсыз. Анан көкүрөккө дагы салына турган болсо, эки кызыңыз бар экен. Аллах таалам эч качан бөөдө жерден үй бүлөнүн ажырашып кетүүсүн каалабайт. Талак мубах нерселердин ичинен Аллах таалага эң жек көрүндүү нерселердин бири. Ошол себептен истихараны окуп, көкүрөк дагы мондай туюп аткан болсо жашаш керек. Жашаш керек болот. Анан ошондо да болбой атса, анда келинчеңиз өзүнөн көрүш керек болот. Ошого балдарга миң жаман болсун, өзүнүн апасындай баары бир эч ким апа болуп бере албайт. Ошого истихараны окуп, бир тууганым, садагаңыз кетейин таксырым. Үй бүлөнү сактап калууга аракет кылыңыз. 5812 суроо. Ассаламу алейкум дейт, устаз дейт. Алейкум салам, рахматуллахи баракату. Боюмда боло электе Аллахтан дуа кылып, уул төрөсөм атын Мухаммад коем деп ниет кылгам. Аллах таала уул берди. Бирок ошол учурда унутуп калып, атын Иман деп коюп койдук. Эместеп жүрөгүм тынчсызданып жатат. Ушундай учурда эмне кылсам болот? Атты өзгөртүш керекпи же дуа жана садака менен гана ниетимди Аллахка тапшырсам жетиштүүбү? Кеңеш берсеңиз, Аллахым ыраазы болсун, илимиңиздин берекесин арттырсын дейт. Рахмат, жакшы дуаларыңызды Кудайым кабыл кылсын. Ошо иман уулуңуз берекелүү, имандуу, илимдүү, билимдүү, кемеңгер болуп, өнөрлүү болуп өссүн. Эми бул ооба, Кудайдын артында сөз бер унутуп калдыңыз, сиз ата ыйлаган жоксуз. Демек кийинки эркек балалуу болсоңуз, ошону унутпай Мухаммад деп коюңуз иншалла. Ошондо Аллахка берген сөзүңүздүн өтөөсүнөн чыгасыз, Кудайым буйрса. Кудайым буйрса. Андан кийинки суроо, биз бир суроого жооп берилген жекече. Жогоркуга өтөбүз. 5810 суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Өтүп кеткен айтыңыз маарек болсун, сизге суроом дейт. Мен өзүмдөн 2 жаш чоң кыз менен сүйлөшөм. 5 жылдан өтүп калды. Кандайдыр бир нерсе себеп болуп, кыска убакыт сүйлөшпөй калдык. Кийин ал кыз күйөөгө тийип кетти. Бир кызы бар, азыр жашабайт күйөөсү менен. Ажырашкан, айтайын дегеним, менин үйүндөгүлөр каршы болуп турат. Бирок мен катуу жакшы көрөм, абдан сүйөмүн дейт аны. Ата-энем айтпай нике окутуп жашап алгандан корком, наразы болуп калабы деп. Эмне кылсам болот? Кеңешиңизди бериңизчи. Сизден Аллах таала разы болсун, алдын ала чоң рахмат дейт. Негизинен ошо шариятыбызда албетте баардыгыбыз такыбачылыкка колдон келишинче Кудайдан коркукташыбыз керек. Билип билбей кетирген кемчилик күнөөлөрүбүздү жалпыбыздыкын, баарыбыздыкын Аллах таала өзү кечирсин. Эми адам катары дин менен, иман менен сугарылып такыбачылыктаганга, ыктаганга баарыбыз милдеткербиз. Ошол себептен негизи сүйлөшпөшүңүз керек. Эми өткөн иш өтүптүр, боесу каныптыр. Апаңыз менен жакшылап сүйлөшүңүз. Анан истихар окуңуз. Баягы ошол сезим адамдын акылынан дагы, такыбачылыгынан дагы жогору туруп кетпесин да. Истихар окуп, Кудай менен кеңешип кандай болот эми деп туруп, анан экинчиден апаңыз эми сизге жакын адам да. Адатта эркек бала апага жакын болот. Апа деп ичиңиздегини төгүп, мага айткандай айтыңыз. Анан апа аял киши түшүнөт. Кээде жакшы бир нерсе бар, элибизде ошол нерсени айта кеткен, динге туура келет. Кызга бергиз, жубан бар дейт. Истихараңыз түз чыгып, көңүлүңүз ошого барып атса, апаңызга айтсаңыз, апаңыз эп көрүп, атаңызды көндүрө турган болсо, анда балким ошол аял сизге жакшы аял болуп берет иншалла. Аллах билүүчү. Ошол себептен албетте баягы биз никеге даярдыкты айтып атабыз. Жаңы үйлөнө турган бала, ошо кыз бекир кызга үйлөнгөнү жакшыраак деп, эми көңүлүңүз ошол деп, истихарада ошол деп чыгып аткан болсо, ата-энеңиз макул болсо, анда үйлөнсө болот. Аны эл деле андай учурда туура түшүнүш керек. Эмне болду, диги болду дебейчи. Маселе ата-энеңиздин ошол батасында. Ата-энени наразы кылып үйлөнүп алган туура эмес. Ата-эненин батасында жашоо үчүн береке бар. Алтын жаштар, келечек муундун жаштары, эки кол абызга тең күмүш сырга, алтын сырга болсун. Жашоодо ата-эне бапес деп ушинтип чоңойткондон кийин анан сүйдүм, күйдүм деп сезимдин курбанчылыгына жетеленип, ата-эненин көзгө илбей, батасын албай чыгып кеткен жакшы эмес. Бүгүн көпчүлүгү ошондой болуп чыгып кеткенде, андай бактылуу болуп жашагандар аз. Ата-эненин батасы менен, дуасы менен ыраазычылыгын алып, ачык, жакшынакай жашоо башташ керек. Анткени улам үйлөнүп, ажырашып үйлөнө берүү бул оңой олтоң иш эмес. Оңой олтоң иш эмес. Адам бир үйдө жашап көнүп калган үйдөн көчүү кыйын, а бир өмүр бири-бирине сиңишип жашап калган өмүр ал оңой олтоң нерсе эмес. Ошон үчүн жаштар сезимдин курбанчылыгына жетеленип калбаш керек. Акыл менен жакшынакай кылып, сиз ошо апаңызга айтып кеңешиңиз. 5809 суроого дагы жекече жооп бергенбиз. Андан кийинки суроого көчөлү. 5808 суроо экен. Ассаламу алейкум дейт. Менин атым Орозгул. Менин суроом төмөнгүчө. Менин балдарымдын колунда чыпалак жагында кошумча топчу дейбизби, бармак дейбизби бар болчу. Атасында бар экен эле.
Чоң баламдын колундагысын алдырдым, үйгө сактап койгом, ошону эмне кылсам болот? Жерге көмүп коюш керекпи же эмне кылыш керек? Жооп берип кое аласызбы? Колундагылары жабышпай турат, илингенге окшоп салаңдап турат болчу. Ар нерсеге кыпчылап кара берген үчүн алдырдык. Кичине баламдын да бир колунда бар, аны алдыра элекмин. Аны алдырсаңыз болот, динде эскерилет. Аны алдырсаңыз болот. Ошол себептен аны алдырдыңызда сакташтын кереги жок, аны жерге алып барып эле көмүп коюш керек болот. Сакташтын кереги жок. Кээде Кудай сактасын, ушул сиздин сурооңузга кошумча жол кырсыгы болуп калат, Кудай анын бетин аргысын, башка болуп калат. Ошол учурда алар сактап анан диги өлгөндө кошо көмөбүз деп кереги жок. Бирөө жарын көрүп коркуп калат, башка болуп калат. Анын пайдасы деле жок. Кандай болгон учурда да аны алып жерге көмүп коет, ошо менен маселе бүттү. Катырып башка кылып кереги жок. 5807 суроо, ага жекече жооп бергенбиз. 5806 компаниянын же болбосо ошол эменин атын айтпай эле коеюн. Колбаса жөнүндө сураптыр, ошол адалбы адал эмеспи деп. Акыркы учурда өзүңүздөр күбө болгондой көп нерсе ачыкка чыгып атат. Ошол себептен жалпы колбаса маселесинен этияттап туруш керек. Этияттап туруш керек. Арам болуп чыгып калып атат. 5805 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Азыркы учурда кээ бир дамлалар кагазга суроо жазып, сууга кошуп ичирип жатат. Ошол сүрөө жазып деңиз, Сизде баягы кыргызча жок болуп калган окшойт. Кагазга сүрөө жазып, сууга кошуп ичирип жатат. Ошол туурабы? Дем салган кагаз шафран кагаз деп. Ошого кандай карайсыз? Негизи мен бул жаатта илимим жок болчу. Өткөн эфирлердин биринде Далай Карикебизге чалып, Жыргал Карике устазыбыздын окуучусу сурасак оба ошол кээ бир хадистер келген ошол туурасында. Анан ал өзү кымбат болот экен, ошого жазып ичирилет. Жин шайтанга кадимкидей бир андан бир кача турган эмеси бар окшойт да. Ошол сурап жооп бергеним бар эле. Карикебиз айтат, окуп сууга салып, ошону баягындай сыясы жуулганда ошону ичкен жакшыраак деп. Эми сөзсүз андай кагаз табылбай атса аны күтүп отуруш шарт эмес. Өзүңүзгө Куран аяттарын, хадистерде келген дуаларды окуп деп дем салып колуңузга мындай кылып сүртүнсөңүз ошол жетиштүү. Же болбосо мындай сууга дагы дем салып ичсеңиз ошол дагы жетиштүү. Эгер ал дагы табылбай атса, сөзсүз дем салыш үчүн ал шарт деген маселе жок. 5804 суроо. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз дейт. Жолдошум менен урушуп калдык эле. Кайненем ажырашасыңар деп айтты. Жолдошум апам чечет. Жаша десе жашайм, ажыраш десе ажырашам деди. Кайненем ата-энеңди чакыр, анан кечирем. Ата-энең менден кечирим сурасын деп чакыртты. Ата-энем келери менен мени жамандап салды. Жолдошум жашабайм деди. Ата-энем алып келди, жообумду бербей койду. Жашабайм, жообуңду да бербейм деди. Эмне кылсам болот? Жашабайт экен, жообумду да бербейт экен. Жок, ал апасынын сөзүнөн чыга албай атат. Балага оңой эмес. Ошо сиз аны түшүнүп туруңуз. Жообуңду бербейм дегени жүрөгүмөн жакшы көрөм. Болгон апам таарынып калды, ошонун таарынганын, апамдын таарынганын жазылта көрчү келинчегим деп сизге айта албай аткан ал. Ортобузда бир кызыбыз бар, бой катмын дейт. Боюңузда да бар экен, Баланы жетим кылбай алдырып салсам деп атам. Алдырбаңыз. Баланын эч кандай күнөөсү жок. 2 айга эми кетип жатат, жүрөгү сого элек. Жүрөгү сого элек болсо да сиздин акыңыз жок. Бизде шарият китептеринде айтылат, бойго бүткөндөн баштап ошол суунун өзүнүн урматы бар деп келет. 4 айдагы ал башка маселе, бирок анын урматы бар. Жолдошум чечкиндүү эмес, 2 менен жазасыз. Биздин турмушубузда апасы чечет экен, сураныш жооп берип койгузчу. Эми ошончо элестетиңиз, бир кызыңыз, боюңуздагы бир балаңыз бир кичине ийилип коюштун ордуна ушунча нерсенин баарын абага чачкан жакшы эмес. Кыргызда жакшы сөз бар. Бүткө чөшүп тонуңду кыргытпа дейт. Эми кайненеңизди же башка эч ким биттеп аткан жок, бирок кичинекей нерсе деп чоң нерседен ажырап калыш бул акылдуулукка жатпайт. Ошол себептен билип турам, сиздин гормондоруңуз ойноп турат, башка турат. Кой деңиз да күйөөңүздү, жолдошуңузду чакырыңыз. Бул жерден жолдошуңузга да кайрылуу жасайлы. Жолдошуңуз Кудайдан коркуп сизге барсын, экөөңүздөр жакшынакай белек кылып, эми улуу адам ошондой мүнөзү ошондой болуп калат. Өзүнүн ата-энебиздин деле мүнөзү бар го, көтөрөбүз гана. Ошол себептен барып кечирим сурап, кызматын кылып, жакшы бир үй бүлөнү сактап калыңыз. Мен ыраазы болгонум, кыргыздын кыздары эстип болот да, былтыр ушул Кыргызстанда жүргөндө күндүз сабак өтүп, түнкүсүн бир окумга чейин маселелерди чечип, анткени биз Кыргызстанга азыр окууга байланыштуу 2-3 айга барып көп маселени чечип калыш керек да. Ошентип Таластан бир карындашыбыз чыгып калды. Менин күйөөм Баткенде чек арада иштейт. Бирок ушундай болуп атат, кайната кайненем мени батырбайт деп анан аябай акыл эстүү карындашыбыз экен. Айттык, жок, кыргыздын кыздары эстүү болот. Антпеңиз, өзү күйөөңүз эл үчүн, жер үчүн тикесинен туруп чек арада жүрсө, сана минтип эметсеңиз болбой калат. Кой, барыңыз дагы кайнатаңыздан кечирим сурап, жакшынакай келиндик милдетиңизди өтөп, күйөөңүздүн да жүрөгүн кыжалат кылбай, жакшы тосуп алыңыз деди. Кийин жолдошу чыкты, абдан ыраазы болуп. Бир үй бүлө сонун болуп кетти. Ошон үчүн ушунча нерсенин баарынан
ажырап калыш жакшы эмес. Күйөөңүз дагы жардам берсин, эм кайненеңизден кечирим сурап коюңуз ал. Чоң адам ошо бала мүнөз болуп капаланып кала берет. 5803 суроо. Саламатсызбы Калысбек аке дейт. Алейкум салам рахматуллахи баракату. Мусулмандар саламдашуу менен биргеликте баштайт. Менин суроом мындай дейт. Мен ажырашканмын, 3 жыл болду дейт. Күйөөм экөөбүздүн ортобузда 2 бала бар. Анан бир адамга турмушка чыккам 2 кыз менен. 2 ай жашабай атып эле балама зулумдук көрсөттү. Ал менен ажырашып кетсем болобу дейт. Жана балдарымдын өз атасы менен жарашып жашасам деп чечтим. Кантсе да өз атасы да балдарымдын жашасам болобу дейт. Жашаш керек 3 талак түшө элек болсо. Көрдүңүзбү, анткени мына ачуу тажрыйба болуп атат да сизге. Башка эже карындаштарыбыз да жакшынакай угуш керек. Өз баласына, өз атасында эч ким мээрим түгө албайт. Өгөйлүгүн кылып коюшу мүмкүн. Анткени жүрөктө бир нерсе баягы бир нерсе муну түртүп турат да, аны өтө катуу имандуулук менен, такыбачылык менен жеңбесең, могул жерде өгөйсүнтүп тура берет. Ошол себептен жашоо да ар бир эле такыба чыга бербейт. Такы болгон адам деле могул жериндеги нерсени жеңүү кыйын болот, булсунбу? Ошол жашасаңыз болот, эмнеге кайтыш керек? Жолдошуңуз макулдап атса жашаш керек, болгону 3 талак түшүп калбаган болсо, Анан ал экинчи күйөө мени алдап эле алып алды дейт. Ал намаз окуйт, мен ага айткам, балдарым атасы талак бербеди десем, ал айтты эле, талак 3 айда айыз көргөндө түшөт деп. Ошондо мен күнөөш кылып жатам, айтып коюңуз, франц ушул ойлор кыйнап келет. Эгер биринчи күйөөңүздөн талак албай, экинчи алдап эле алып алса, эми сиз билимиңиз жок болуп, ошого эми бул билет экен да намаз окуган адам десеңиз, толук кандуу күнөөкөр болбойсуз, бирок сиз да ошону окуган үчүн Кудайдын астында жоопкерсиз баары бир. Толук сизден күнөөнү алып таштабайт. Ошол себептен ажырашканда 1 ай болду, муну жыйыштырып биринчи күйөө менен жарашып жашасам дедим эле. Мынтип жүрө бербеш элек аял киши, ошон үчүн могу илимдерди бир сыйыр угуп кабардар болуп коюш керек да, турмушка чыгуудан алдын. Ошол себептен мына ушул маселелерге мындай бир чекит катары 5-тиги биле 5 хадисти дагы, керектүү 40 хадисти дагы, анан өзгөчө мынакей аудио видео форматта үйлөнүүгө даярдык сабагында чыгарып атабыз да. Суранычы эже карындаштар ушул нерселерди жакшынакай билип коюш керек. Билип коюш керек болот, таанышып. Биринчи күйөөңүздөн талак албай эле кетип калсаңыз, ал талак бербесе, экинчиңиз такыр эсептелбейт, ал зина болгон. Тезирээк биринчи күйөөңүзгө барыңыз дагы, кечиришип жакшы жашаш керек болот. 5802 суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Аллах сизге өмүр, ден соолук берсин. Жалгыздык Аллахка гана таандык деп турмуш курганы 48 жаштагы киши менен сүйлөштүм дейт. Аллах таалам ыраазы болсун жакшы дуаңызга. Ошентип, жалгыздык Аллахка гана таандык деп турмуш курганы 48 жаштагы киши менен сүйлөштүм. Өзүм 36 жаштамын. Ал Европада фура айдап жүрдү. 1,5 жылдай телефондо сүйлөштүк. Үйлөнөм деп көп убада берди. Ишендим. Жолука дагы өттүм. 5 убак намазга дагы турдум. Жаратканга жалбарып, дуамда да калтырбадым. Кыргызстанга келип, ата-энеси менен сүйлөшүп, жуучу болуп, пиротол алып кеткенин сүйлөшүп, 2 күн калганда сенин балдарың эч качан жардам кылбайм деп токтотуп салды. Мен ачуу үстүндө шунча ишенип күткөнүмө каргап тилдеп салдым. Бирок айтып алып Аллахтан кечирим сурадым. Ага да Аллахтын жазасы бар, ара жолдо таштап койгонго мен канча план иштеримди токтотуп коюп күттүм эле дейт. Албетте мусулман адам ишеним артып берип коюп, ошону аткарбагандыгы, бул ошого жараша өзүнүн күнөөсү, жоопкерчилиги бар. Байкуш сиз ишенип, ошончо ошол ыймандуу болуп, өзгөрүп, бүт нерсени жыйыштырып өзүңүз айткандай күтсөңүз, анан балдарыңа жардам бербейм деп койгону ал туура эмес. Ошон үчүн эркектер деле, аялдар деле бири-бири менен сезим менен ойнобой, ушул ыймандуулукка кайтып, бөөдө жерден үмүт бербей жашаганыбыз максатка ылайык болмокчу. Эми Аллах Таала сизди сактаптыр, ал мени таштап кетти дебеңиз, сиз намаздарыңызда дуа кылдыңыз го. Аллахым жаман чөйрөдөн куткар мени деп. Демек ошол дуаңыз кабыл болуптур. Балким үйлөнгөндө Аллах билүүчү, ал сизди күн көрсөтмөк эмес да. Ошол себептен Кудайга шүгүр айтыңыз кайра. Кээде биз жаман деген нерседе жакшылык катылган болот, Куранда эскерилгендей. Демек Кудай Таалам сактаптыр, кийинкисинде этияттап истихара окуп караш керек. 5801 суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Өтүп кеткен курбан айтыңыз куттуу болсун дейт. Устаз, рахмат, бирге болсун. Устаз, келинчегим мурунку турмушунан ажырашкан. Азыр экөөбүздүн ортобузда нике бар. Мурунку турмушунан официальный брак калып калган. Ошону расторжение брака кылалы десем каршы болуп келет. Жакшынакай сүйлөшүп чечишели десең урушканга даяр. Кандай кылыш керек? Же мени менен убактылуу жашайын деген ой күмөн жаратат дейт. Негизи могу суроо 2 жолу келиптир. Өткөндө да жооп бергенбиз. Бирок жооп берип кое берейин, балким ал эфирде эмес, бул эфирде бул жообуңузду угуп калышыңыз мүмкүн да. Эгерде мурдагы күйөөсү чындап талак берсе, бул бир. Андан кийин талак бергенден кийин күйөөсүн көзүтүрүү да 3 айыз этеккир келип бүтсө сизге адал болот.
Баракты деги документти эмне үчүн жокко чыгарбай атат, аны такташыңыз керек, ачыгын айт. Балдар бербей коет деп коркосуңбу же башкабы деп ачыгын айтыңыз, ошондо коркпо. Негизи эркек адам аял турганга болбойт, күнөө болот. Урбаймын, жаман сөзүмдү айтпайм болгону түшүндүр, мен кыжалат болуп атам. Мен толук канды бүт документальный дагы, шарияттын астында да ошондой сенин күйөөң болуп жашашым керек. Эртең андай мындай маселеси болот деп түшүндүрүңүз. Жооп айтсам ошого жараша көрөсүз иншалла. Балким ошо биринчи жолдошунун балдарынан кыжалат болуп атат окшойт. 5800 суроо. Ассаламу алейкум, кандайсыз дейт. Өткөн айтыңыз менен куттуктайм дейт. Атым, эгер уруксат берсеңиз, атыңызды окубай койсом. 17 жаштамын. Бүгүн Багымдаттан кийин кызык окуя болду. Ошону чечмелеп бересизби? Сураныч кызык болуп жатат абдан мага дейт. Бүгүн намазымды баштадым. Аллага миң мертебе шүгүр. Айт күндөрү баштапсыз да. Багымдат намазын окуп болуп атама Куран окудум. Анан WhatsAppка жакындарымды айт майрам менен куттуктап SMS жазып отургам. Көп убакыт өтпөй эле айнекке сары куш келип звук берип дейт, үн берип. Чыйкылдап конду дейт. Такылдатып айнекти чокулап кайра кетти. Кызык, мен сары кушту биринчи жолу көрүп жатам. Бул эмнени билдирет эми деп ойлонуп отурдум. Ойлодум, атам учуп келдиби деп. Атам 2024 октябрь айында көз жумду. Атамды бейиштик кыл деп, Аллахым деп ыйлап дуа кылдым эле. Ошого атам келдиби деп ойлоп отурсам, жанагы куш кайра келди дагы звук берип, экинчисинде бир аз көбүрөөк турду айнекти чокулап. Жанагы куш экинчи жолу келгенде кадимкидей денем титиреп, оозума машалла, субханалла, Аллаху акбар деп көзүмө жаш келип ыйлап да алдым. Чечмелей албай жатам. Чечмелеп бериңизчи, эмнени билдирет? Бул сары куш дейт. Аллахым ыраазы болсун, рахмат алдын ала. Бир эже бар эле, ошол эжеге айтсам эрге тиет экенсиң, бакытты билдирет деп койду дейт. Антип мусулманчылыкта баягында ата-энеси башка бир затка өтүп кетип, анан келип куш менен же чымчык болуп кетет деген биздин нерседе, динибизде андай нерсе жок. Танасухул арвах деп, баягы адам өлгөндөн кийин кабыр азабы, жыргалчылыгы жок, улам кийинки бир эмеге өтүп кете берет деген туура эмес. Ал баягы Индиянын кинолорунан же башкадан көргөн нерсе таасир эткен окшойт. Бул Аллахтын жакшы белгиси эле дейли. Сиз ошол күнү айт күнү мынакей турдуңуз, намазды баштадыңыз, багымдатты окудуңуз, атаңызды эстеп Куран окуттуңуз. Ошол бир жакшылыктын жашааны. Ал кадимки эле Аллах жараткан куш. Куштарда эмне деген түркүн түскөн боектор бар, ошо Аллахтын мээрими. Аллах Тааланын мээрими, Аллах Тааланын жакшылыгы. Пенде мына алгачкы намазында ушундай жакшы белектер бар. Алдыда да көп жакшылыктар күтүп турат деп ошондой жоромолдо түшүнсөңүз болот. Аллах Таалам сизден ыраазы болсун. 5799 суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Суроо мындай. Хажат дейт, кажет намазы ба, муктаждык намазы бар эмеспи? 2 рекет окулабы же 4 рекетпи? Интернеттен карасам кээ бир жерде 2, кээ бир жеринде 4 деп турат дейт. 4 рекет окуганда биринчи рекетте Фатихаттан аятыл курси мынакей казакча жазылыптыр. Кажет намазы Ханафи мазхабы боюнча 4 рекет окулады. Биринчи рекетте Фатиха сүрөсүнөн кийин 3 рекет, 3 рет аятыл курси, экинчи рекетте Фатиха жана Ихлас, 3 рекетте Фатиха жана Фалак, 4-нчу рекетте Фатиха жана Нас сүрөлөрүн окуйды дейт. Ханафи мазхабы ыктыярдуу. Кааласа 2 рекет окусун, кааласа 4 рекет окусун, милдеттүү түрдө 2 же 4 деген маселе жок. Ал-ихтияр ли та'лилил мухтар китебинде имам Маусили рахимахуллах жана ал кишинин ошол киши эскерет. Имам Абу Ханифа рахимахуллах менен эки шакирти имам Аби Юсуф, имам Мухаммад рахимахуллах талаш тартыштар бар. Күндүзгү жана түнкү намаздар 2 салам менен 2 рекеттен окуган жакшыбы же 4 рекетпи дейт. Өзгөчө түнкү намазда талаш болуп калат да. Эгер сиз кажат намазды түнкүсүн окуй турган болсоңуз, анан 2 окусу 2 рекет окуган жакшыраак, масна дейт хадистерге карап. Имам Абу Ханифа рахимахуллах 4 рекет дейт. Ошон үчүн имам Маусили рахимахуллах матыны мухтарда айтат: "Вал афдалу фихима ал-арбау". Фихима дегени күндүзгү нафил намаздарда да кошумча. Хажат бул парз эмес, нафил намаз да, важип эмес. Түнкү намаздарда дагы 1 рекет менен 4 рекет окуган жакшыраак дейт. Аны ошентип 4 рекет окуп калсаңыз, Фатиха сүрөсүнөн 3 рекет аятыл курсун 3 рет кайталап окуу. Бул баягы кээ бир аалымдардын мужарраб амалы болушу мүмкүн, бирок ошол 1 рет окусаңыз эле жетиштүү негизи. Андайын Ихлас, Фалак, Насты тартип кетип атат, бул дурус эле. Анан ушуларды гана окуш керек деген маселе жок, өзүңүз ыктыярдуу түрдө окуйсуз. Болгону сүрөлөрдүн ортосундагы тартипти өйдөдөн ылдый түшүп, сактап койгонуңуз жакшыраак болот. 5798 суроо. Ассаламу алейкум. Саламатсыз устаз дейт. Азыр айыл жергесинде бардык эле үй бүлөдө душ сыяктуу шарт жок. Чакаага сууну даярдап алып гусул алууга туура келет. Сурайын дегеним, гусул алып жатканда даярдалган сууну колун салып текшерүүгө же болбосо гусул алып жаткан учурда денедеги тамчылап агып жаткан суулар чакадагы сууга түшпөшү керекпи?
Ар кайсы адамдан ар кандай сөздөрдү угуп жатам. Так болуш үчүн сизден сурайын дедим эле. Денедеги агып жаткан суулар чакага түшсө, тамчыласа, чаканын ичиндеги суунун баары гусул алууга жараксыз болуп калат деген ичинбиз. Себеби чөмүч менен суу алып жатканда колдон суу тамчылап чакага түшө берет го дейт. Туура, өтө зарыл маселени көтөрүп, көйгөйдү көтөргөнсүз. Туугандар, жигиттер, үйлөнүүдөн алдын үйлөнүүгө даярдыктын бири тазалык, гусул маселеси зарыл. Анткени гусулсуз дарасыз намаз окуган болбойт, мүмкүнчүлүгү жеткен адамга. Ошон үчүн айыл жергесинде азыр өнүгүп калган жакшынакай бир шарттар салса болот. Мисалы бизде көлдө, Тупу районунда, Көөч айылында тоонун маңдайында турган Мекен абабыз бар. Мекен аба абдан жакшы киши. Айылга бир канча жыл имамда болду, алар балдарын да окутат. Барсам, жылда барганда чакырат. Ошо Мекен абабыз болбосо тоонун астында турат. Шылтоо жок да. Өтө суук жер. Бирок ошол жерде бүт сонун шартын кылып койгон да. Көрүп аябай сүйүндүм. Айттым, Мекен аба дедим, биздин айылда анан бүткүл айыл ушундай шарт түзүп бериш керек деп. Абдан сонун. Кышкысын мындай кылып ичинен ала турган кылып, мындай кылып сонун шарт түзүп берген да. А үйлөнөрдөн алдын жигиттер аял затына кыйнабай, улуу сөздү уят жок. Адал нерсе, бирок улам шарт түзүп бербесе, аялдарынан ошол себептен баш тартып атканбы, сен күнөөкөрсүң деп шарт түзүп бербей эле, анын өзүнүн рахатын ойлоп, анын гусулу да калып, ал аркылуу намазы да, орозосу да, башкасы да калып кетпесин. Ошон үчүн үйлөнүүдөн алдын жөн эле шагырактап, жарма достор менен жүрө бербей, ошол гусул алуу, гусулкана жана башка шарттар коюш керек. Эми сиздин сурооңузга келели. Гусул алууда эң чоң сүннөт биринчи денедеги насатты жууп кетирип алыш керек. Анткени кийин суу тийсе ал жайылып кетет. Денеде мисалы нажасат болсо, көзгө көрүнгөн, кечиресиз бел урук же башка, мен аны айтпай эле коеюн, майдалап, оор нажасат болуп калса, аны жуубай дароо гусул алып, жанагы ошол чачырап кетсе, орнатсат, берки суу менен дейт ыктыярда. Көпчүлүгү кандай? Орнатсат түшкөндө, орнатсат көбүрөөк болуп, таза суу азыраак болуп калса, ал жарабай калат гусулга. Ошон үчүн биринчи гусул алуудан алдын ошол жерди жууп тазалабаш керек. Акырын кийин чачырап кетсе дагы таза суу түшө тургандай. Экинчиси, гусул алуудан алдын даарат алган сүннөт болуп эсептелет. Кадимкидей башында да мас тартат, сүннөт алат. Анан ошондо сиз колду бир сыйра жууп аласыз да, анан суунун, бала чакта айылда баарыбыз деле өттү го. Минтип сөөмөйдү салып, ысыкпы, суукпу, денем күйүп калбасын же үшүп калбайын деп салып көрсөңүз, колуңуз таза болсо, общий жалпы гусул ала элек болсоңуз деле колуңуз таза болуп салсаңыз, аны менен суу жараксыз болуп калбайт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, жууп атканда же чөмүчтү алып атканда тамчылап кетсе, ошо колуңуз тарап башка таза болсо, аны менен да гусул жараксыз болуп калбайт. Үчүнчү учур, денедеги оор нажасат чачырап түшүп кетсе, түшкөн нерсе көпчүлүк суунун бөлүгүн түшүп калса, анда болбойт ал учурда. Же болбосо таза бир сыйра жуунгандан суу чачырап түшүп калса, таза жуулгандан кийин ал мустамал суу болот. Мустамал суу ал эме кылбайт, сизди даараттан, гусулдан тозбойт деген сөз. Ошон үчүн эң жакшысы күйөөңүз кыйнабай, шарт түзүп бергени жакшыраак. Сиз мынакей толук кандуу жоопту алдыңыз. Кийинки суроо 5797 суроо экен. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом, менин место проживаниям жок дейт. Ошол себептен жок болгондуктан паспорт ала албай жүрөм. Ошонун айынан никем да жок. Нике кыйдырайын десем паспорт сурады, паспорт дагы ала электин дейт. Кыздуу болдум, кызым 2-ге чыкты уже. Жана дагы боюнда бар келинчегимдин. Кандай болуп калат эми устаз, бир оюңузду айтыңызчы дейт. Менин билишимче азыр Аллага шүгүр, мынакей президентибиз келгенден бери көп нерсени эле жеңилдетти окшойт. Жер маселесинде, ушул документация маселесинде бизде сондоп коебу, документ бүтө турган жер Кыргызстанда сонда. Мен ойлойм, азыр сонго барсаңыз жолдорун айтып берет. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Бүт түшүндүрүш керек. Эмне себептен сиздин жергиликтүү место проживания жок, башка жок, ошону кандайдыр бир закон жагынан деле жеңилдетүү бар. Болгону адам кээде ошо законду, башканы билбегенден кыйындай туюла берет да, барып сонго барып арыз жазып, ошол жерден information деп коет, ошол жерден сурашыңыз керек, маалыматтамачы, кандай эмне болот деп. Анан эртелетиңиз таксырым. Документ жок, кыйын да азыркы заманда. Паспортту алыңыз, нике күбөлүгү болсун. Кызыңыз 2-ге чыгып калыптыр буюрса. Сиз ошентип документти бүтүрүп туруңуз, биз Кыргызстанга барсак, сабакка келиңиз таксырым. Китептеримден белекке берейин. Менин оюм ушул таксырым. Эртелетиш керек, документке так жүрүш керек. Өзгөчө сыртка, мигрантка же окууга чыккандар, туугандар документке сак жүрүш керек. Биз сыртка чыкканда биринчиден, эң биринчи мусулманчылык динибизди, ислам динибизди чагылдырабыз. Андан кийин Аллахым эми кыргыз кылып жараткан экен, эч кандай бөлүнүү жок. Ошол өзүбүздүн элибизди дагы жоопкерчилигин артып жүрөбүз. Ошон үчүн мыйзамга ылайык, ал шариатка каршы келбегенден тактап, документтерге так жүрбөсө адам кыйналып калат. Чыгыныш керек да убагы убактысында.
Ошого соңго барып көрүңүз бир тууганым. 5796-га жекече жооп берилген. 5795-суроого келебиз. Ассаламу алейкум дейт. Туурасын айтсам, мен кийинки жылы үйлөнөйүн дегем дейт. Апам ыраазы болду. Атам жоопкерчилигиң жок дей берет, бирок коркунучтуу жери шайтан аябай жолдон уруп жатат. Орозо кармасам да кармаган орозом шахваттан бузулуп кетип жатат. Өзүм 1,5 жыл медреседе окугам, динден түшүнүгүм жаман эмес. Айылдын чоң мечитинде имамчылык кылам күнүгө. 3-4 намазга чыгамын дейт. Жашым 18'de, ошого 19 жашымда үйлөнсөм кандай дейсиз? Эгер макул десеңиз, үйлөнөм десеңер, мага келип айткыла, такыр болбосо. Жакшы адамдар чыгып калса кабарлашайын дедиңиз эле, эмне кылабыз деп смайликти жөнөтүптүр. Эми бул жерде суроо жооптун баарын жыйыштырып коюп эле тааныштыруу видеосу болуп калбасын туугандар. Бизде ошо былтыр Чубак устазыбыздын академиясында окуганда аябай баягы келип калды да, Чубак устазыбызга келет эле мурдачы. Устаз, жакшы адамдар болсо айтып коюңуз деп. Сөз бербейли тууган, сиз өзүңүз аракет кылыңыз. Анан эгерде жакшы кыздар, ыймандуу жакшы кыздар чыгып калса, биз аракет кылалы. Бирок ал жагында такыба кыл. Сөз бербейбиз, аракет кылалы. Анткени биздин негизги ишибиз балдар менен кыздарды тааныштыруу эмес туугандар. Негизги ишибиз мынакей колдон келишинче суроо жоопторго жооп берүү. Бирок жакшынакай инсандар чыгып, биз өзүбүз кыйынга туруп атат деп калып байланышып жатса, биз аракет кылалы. Анан бирок сиздер сүйлөшүп кетпей, башка болуп кетпей, жакшынакай истихара окуп, ата-энелер жолугуп туура келсе, анан эртең таксыр сиз тааныштырдыңыз эле деп анан биз жаманаттуу болуп калбасын, илимге өтө аяр мамиле жасаш керек. Эртең иним жоопкерчилик мойнуңузга жүктөлүп калат. Эми сиздин сурооңузга келсек, атаңыз айтып атыптыр, жоопкерчилик сенде калыптан элек деп. Ошо 1 жыл бою иштеп, аракет кылып, жана жогоруда өттүк, усулкана бүт шарттарын түзүп, жоопкерчиликтүү болуп, башкача ойлонуп, үйлөнүүгө даярдык сабактары чыгып атат. 13 сабак болот. Бүгүн Кудайым буйрса 10-чу сабагын, 10-чу сабагын түшүрөбүз, 10-11-чи сабактарын. Ошого ушуларды угуп, бүт конспектлеп жазып, башка сабактарды да угуп даяр болуңуз. Иншалла жакшы адамдар чыгып калса, аракет кылалы таксырым. Аракет кылалы. Анан мага тапшырып эметип койбоңуз, биз илим менен алек болуп жүрөбүз, өзүңүз да издеңиз. Ошо жүрөт тегереңиз деле. Сиз намазга имам болуп өтүп баратканда, жолугун салынып, дуа кылып, жаныңызда эле жүрөт ошо кошуналар деле. Ошо аракет кылып караш керек, көздү чоң ачып. Үйлөнгөндөн кийин кандай болсо да ошо кемчиликтер көздү жумуп жашаш керек. Лайфхак да сиз үчүн. Сиз 19 жаштагы энебиз турбайсызбы? Үйлөнгөнчө көздү чоң ачыш керек, үйлөнгөндөн көздү жумуп жашаш керек бир тууган. Өзгөчө балалуу болгондон кийин. 5794 суроого жекече жооп берилген буюрса. 5793-ке кетели. Ассаламу алейкум устаз, амансызбы дейт. Мен 32 жаштамын, 5 балам бар дейт. Буюрса 6-чы баламды жарык дүйнөгө алып келем, Кудайымдын каалоосу менен дейт. Жолдошум мындан 5 жыл мурун башка аялга үйлөнгөн. Экөөбүз менен да жашап келет. Ал аялга үйлөнгөн соң мени кемсинтип келет. Сени жакшы көрбөйм, мен аны жакшы көрөм. Кааласаң башка турмушка чыгып ал дейт. Ушул адилеттүүлүктөн тайганы болот туугандар. Кимде ким бизден баягы мыйзамды бузуу башка эмес, шариятта гана маселени айтып атам. Кимде ким ушинтип эки аял же көп үйлөнүп калган жагдайда келип туруп, мисалы, биринчисине же экинчисине келип сенин көзүң диге караганда кичинекей туруп, анын кашы сонун десе, ошол жерде туруп адилеттүүлүктөн тайган болот. Анткени андай адамдарга үйлөнгөнгө болбойт, күнөө болот. Салыштырбасын. Ар кимди Аллах Таала уникалдуу кылып жараткан. Ал маселе кашта же көздө катылып жаткан жери жок. Мына ушул салыштыруу адилеттүүлүктөн тайоо болот. Андай адамдарга Сунан Абу Давудта келгенде кыяматта бели майтарылып, бели экиге бөлүнүп оор азапталат деп келет. Кудайдан корксун антип. Башка үйлөнгөнгө чейин жакшы болуп келген, үйлөнгөндө жаман болуп калдыңызбы? Антпесин да. Кааласаң асынып өлүп ал деп да жүрдү дейт. Азырда мага көңүл урбай, сөгүнүп чалсам, неге чалдың деп сүйлөнөт. Балдарым атасыз өспөсүн деп баарына чыдап келем. Кетип калайын десем, аркамда колдоо көрсөтөр ага, ини атамда жок. Жалгызбой апам бар, 80 жашка таяп калды. Кете албайт деп түрдүү кордуктарды көрсөттү. Унчукпай жеңип келе жатам. Кээде ушунчалык жетип кетет, чыдабай кетем. Жүрөгүм ооруп, аябай жаман болуп кетем дейт. Перзенттерим да тез ооруп жатышат. Ата мээримин көргөн жок да. Анан сиз күйөөңүзгө эмет балага карай албай калып атасыз. Көрдүңүзбү, андай кылбаңыз. Сиз өзүңүзгө мыкты караңыз. Кийиниңизге, башкага мыкты карап тың болуңуз дагы күйөө үчүн эле жашабайсыз да. Балдарыңыз карап туруңуз, ал өзү келет бир күнү босогоңузга. Жүрөгүм ооруп,
Аябай жаман болуп кетем, перзенттерим да тез ооруп жатышат, эмне кыларымды билбей келем. Жолдошум экинчи аял алганча мээримдүү камкор болчу. Азыр өлүп калсаң көмүп коем, сенден кутулушум керек дей берет, көңүлүм орут сүйлөйт. Мага маани да бербейт, тескери карап жатып алат. Жакындасам алыс жатчы деп ушунчалык көңүлсүз мамиледен чарчадым дейт. Ушу сабакты кесип алып күйөөңүзгө жөнөтүңүз. Таксыр деп эле айтайын, о мырза. Аллах Тааладан коркуш керек. Сизге антип жашаганга болбойт. Эч ким укук берген эмес. Алла тараптан да, шарияттан да, мыйзам тараптан дагы. Ошон үчүн Кудайдан коркуп жөн эле адилеттүү мамиле жасаңыз. Бул келинчегиңиз мына барар эч кимиси жок, агасы жок, иниси жок, атасы жок деп айтып атпайсызбы? Анын диндеги агасы мен болом. Эгерде жакшынакай мамиле жасабасаңыз, эртең Кыргызстанга барганда башкача сүйлөшөбүз, таксыр. Мыйзам алдында дагы, Кудай алдында да жооп берип калышыңыз мүмкүн. Кантип ал кордогон, барар жери жок деп кордогонуңуз кандай? Жанына келип алып өзүнчө жаат, өлтүрүп кой, башка бирөөгө тийип ал деп. Эмне үчүн жашап жүрөсүз анда? Сиздей адамдарга жашаганга болбойт, таксыр. Эртең иншалла Кыргызстанга барганда мен бул номерди сактап коем, сизге жолугабыз, таксыр. Ошон үчүн Кудайдан коркуп, арыдан бери болуп эле жөн жашаш керек. Жалгыз ошентип эметпегиле. Ким жалгыз болуп башка болсо, ошонун мен агасы же ошонун мен иниси болуп берем, Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Антпеш керек, Кудайдан коркуш керек. Шариятта ал-кади валию мен ла валия лах деп коет. Казы кимдин валийи жок болсо, ошонун валийи деп коет. Ошон үчүн күйөөңүзгө ошондо угузуп коюңуз. 5792 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Менин сурайын дегеним, барар жерде ушинтип кемсинте берген болобу? Өзүнүн кызы кандай болот экен? Ошон үчүн Кудайдан корксун. 5792 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Менин сурайын дегеним, мен 17 жашында бир бала менен сүйлөшүп жүрдүм дейт. Жаңы оронгон кезим эле, кийин менин апам сүйлөшүп жүрө бербей, нике окуткула, үйлөнө турган ою барбы ал баланын деп айтып жүрдү. Ал бала менден бир жаш эле улуу. Үйүндөгүлөр азыр жашсың, үйүң жок, квартиралап жүрөсүңбү, үй салып бүтсөң анан үйлөнөсүң деп каршы болушту. Биз кыз жигит катар апасы бир туугандары менен таанышканбыз, бирок мен аларга жакпай калдым. Көпкө сүйлөшүп жүрдүк дейт. Кийин экөөбүз анын ата-энесине айтпай нике окутуп алдык. Күнөө болбосун деп. Андан бери 3 жыл өттү, чогуу жашайбыз. Бирок ал баланын туугандары, менин да көп туугандарын билишпейт. Алардын көзүнчө кыз жигит квартирада үй бүлө болуп жашап жүрөбүз. Россия жергесинде дейт. Эми ушул туура эмес да, карындашым. Капа болбоңуз, бул күнөө да. Ушул нерсени жыйыштырыш керек. Россияда көп деп угам. Бардыгы эмес, Кудайга шүгүр, канча деген жакшы инсандар бар, башка бирок арасында болуп деле калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай андай нерсе болбойт. Нике оюнчук эмес. Бүт ушул сабактарды угуп чыксаңыздар, ошого басым коюлуп атпайбы? Азыр аябай өкүнөбүз, бирок бири-бирибизден кете албайбыз. Кантип ачыкка чыгарабыз да билбейбиз. Ата-энеңе айт ачыгын десең коркот. Ооруп калабы деп чыдап туруп, бутка туруп алсам кыздай кылып алып кетем дейт. Андай болбойт. Эртерээк ата-энеңе айтыш керек. Эртең бала чакалуу болуп калып анан талаада калгандан көрө кеч боло элек да эртерээк айтыш керек. Бирок мен 2 жыл болуп жүргүм келбей калды. О, айтыш керек ачык эле. Айла жок эле, азыр ушундай абал болуп турса да, жанымда болгондо шүгүр кылып жүрүп калдым. Жок, айтыш керек. Ата-энеңизге айтыңыз сиз. Ал деле айтсын. Анан нике кыйгандан коркпой, анан айтуудан коркуп атасыздарбы? Эртерээк айтыш керек. Ушул убакытка чейин катуу урушпадык, чоң максаттарыбыз бир гана проблема, ата-энеси бир туугандар каршы болгон. Устал ушул көйгөй кантип чечсек болот? Бизге кеңешиңизди берип коюңузчу, ар тараптан айтып көрөлү дедик. Болбоду. Даже сендей балам жок дегенге чейин барышты. Мен ыйласам, жолдошум сүйлөшүп жүргөн бала дейт, мага кошулуп ыйлайт, чыдап турчу, баары жакшы болот дейт. Эми нике кыйганыңыздар жакшы болуптур күбөлөр менен, бирок ошону ата-энеге айтыш керек. Жакшы болуптур деген эмне? Күнөөдөн сактаныш үчүн жакшы болуптур. Бирок ата-энеге көндүрүп, башынан ачыктап нике кыйдырыш керек эле да. Апасы менен бала жакшы сүйлөшсүн, ортого жакшы өкүл ата башкаларын ортого салсын, түшүндүрүп айтсын. Антпесе болбой калат. Нике толук кандуу нике болуп жашаш керек. Анан жөн эле мамилени кыйдырып коюп анан адалдап алыш сыяктуу жеңил ой болуп калбасын да. Туугандар, биз мына ушул жерден 5791 суроого жекече жооп берилген. 5790 суроого ушуну окуп туруп ушу менен бүгүнкү эфирибизди токтотобуз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин көзүмдө катым жок, кытайлардын көзүнө окшоп кетет. О, арабтардын баарына биз кытайдай эле көрүнөбүз, көздөрүбүз биякта. Сыйын деп эле айта беришет. Жакында дейт, зрениямды операция кылдырмакчыбыз. Күйөөм ошол операцияга кошуп косметолог же хирургка барып, кош кат чыгартайлы дейт. Кош кат ошондо өмүр боюга калат дейт. Күйөөм үчүн деп ниетти түз кылып кат чыгарып алсам боло береби дейт.
эми күйөөңүз ушул көзгө эле ыраазы болуп жашаса болбойт бекен өзү. Жакшынакай эле көзүңүз бар. Эгерде өтө мындай бир жакшы ачылбай, анан ушуну жасатпасаң ажырашам десе, анда көрүш керек. Бирок жөндөн жөн мындай операцияга барган жакшы эмес. Ошого күйөөңүзгө айтыңыз, ушул боюнча эле жакшы көрүңүз мына. Көздүн ичиндеги андан дагы сулуу нерсе бар деп айтып көрүңүз. Ушул сабакты да көрсөтүңүз. Жөндөн жөн бычак тийгизе берген жакшы эмес. Негизинде Аллах Таалам аял затын сулуу кылып жараткан иншалла. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болсун, дуа кылалы. Анан жанагы эркектер, биз эркек болгондон кийин жигиттерге кайрылалы, мырзалар антип биринчиден таксыз болуп көп аял алып алып, анан экинчиден антип келип алып кемсинткен туура эмес. Бул адилеттүүлүктөн тайгандык болот. Барар жериң жок, каалашымча калча алам деген туура эмес. Ал залым, мазлум болуп калат аялыңыз. Мазлумдун дубасы мындай эч парда жок кабыл болот. Ошон үчүн антип кордогонго эметпегиле, койгула. Эртең кыяматта кандай болот, кабырда кандай болот, Кудайдан коркуп адилеттүү мамиле жасагыла. Анан аялдар дагы Аллах Тааладан коркуп адилеттүү мамиле кылгыла. Бул эки тараптуу маселе. Аллах Таалам үй бүлөлөр эч качан бузулбасын, балдары жетим калбасын. Аллах Таалам өзүнө жакын, адалдыктаган сүйүктүү пенделеринен кылсын. Дүйнөдө тынчтык, анын ичинде мамлекетибизде, эли жерибизде тынчтык болсун. Аллахым ар кыл сыноолордон, апат кысырдан асырап сактаган болсун. Рахматика.